Бакытты сезгим келет. Автор Максат Жумагулов. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Мен Казакстанда иштеп жүргөндө Көлдүк Назгүл деген бир кыз бар эле. Ошол кыз менен бирге иштеп жүргөндүктөн экөөбүз жакын болуп кеттик. Кечээ ал экөөбүз байланышып, жолугуп, бир аз сүйлөшүп отурган элек. Ал менин апамдын өмүр жолу тууралуу жазгандарымды окуп, менин жашоом аябай окшош экен, ыйлап алдым дейт. Кааласаң, сенин окуяңды дагы чагылдырып жазып берейин десем, ал макул болуп, төкпөй чачпай баарын айтып берген эле. Ал өзүнүн өмүр баянын айтып берип жатканда көз жашым тыйылбай, бир аз жүрөгүмө тийгени рас. Жашоодо ушунча ташпоор адамдар көп экенине таң калгам. Кээде ата энебиз жумшаса жинибиз келип, бул үйдөн качан кетип кутулабыз деп калчу элек да. Биз ошондо келе сол экенбиз десек болот чындыгында. Эненин ысык кучагына, жылуу колдоруна зар болгон наристелер канча. Назгүлдүн айтып берген жашоосу менин башымдан өткөндөй сезилгендиктен баш каарманы өзүм болуп, образга кирүүмө аракет кылдым. Уруксаат этиңиздер. Мен бирок жазуучу эмесмин. Меники болгон окуяны жөн гана сүрөттөп жазып берүү. Жазуучумун деп өзүмө баа деле бербеймин, анткени жазуучулар көбүнчө ойдон кураштырып, көркөмдөп, кооздоп, жаратылышты кошуп сүрөттөп, айтор фантазиясына жараша жазышат эмеспи? Менде болсо андайлар жок болгондуктан болгонун болгондой эле кылып жазып жеткизе алам десем болот. Ошол күнү кубанычымда чек жок эле. Үйгө жаңы келин келгендиктен чоң ата, чоң эне, туугандарыбыздын баары кымкут болуп ары бери жүгүрүп жүрүшөт. Биз байкем экөөбүз болсо таттууларды жегенибизге эле ыраазы болуп кубанып, жыргап, ойноп жүрөбүз. Бир маалда Калипа апа бизди колубуздан жетелеп алып келип, келин отурган бөлмөгө алып барды. Ал ак жоолук салынган. Келинди көрсөтүп, бул силердин апаңар болот. Эми аны апа дейсиңер мындан кийин, деди да бизди анын жанына калтырып коюп, өзү тышка чыгып кетти. Мен анын жүзүн улам карап коем. Ал мага кара тору, сулуу жана мээримдүү аял болуп көрүндү. Ал да мага жылмайып карап койду. Ошентип үйгө жаңы апабыз келип, баарыбыз кубанып, кошуна балдарга мактанып жатабыз. Ал бизди бооруна тез эле тартып алды. Атамдын карайы менен тең айланып, чоң үйүбүздүн очогун өчүрбөй, акырындан кылдыратып алып кетти. Анткени биз тектүү жерден чыккан үй бүлө элек. Үйүбүз заңгырап чоң болгондуктан бак шагы бар, мал жандуу да элек, машинабыз да бар болчу. Элдин алды болбосок да эң кадырлуу, бай үй бүлөлөрдүн бири элек. Атамдын бир туугандарынын баары тең чоң кызматтарда иштечү. Чоң атабыз болсо белгилүү молдо болгон экен. Ошентип арадан 5 жылдай өткөн соң атабыз катуу ооруп калды. Ошондон көп өтпөй эле тез эле кайтыш болуп кетти. Ал кезде мен болгону 10 жашта элем. Агам болсо менден 2 жаш улуу. Атабыз каза болгон күнү мен Анаранын, өгөй апамдын колунан такыр бир кое бербей кармап алып жүрдүм. Бир гана оюм, бул апам да эми бизден кетип калбаса экен. Эгер атамдын бир туугандары аны төркүнүнө жеткирип салса, биз кантебиз? Кайда барабыз? Кийинки жашообуз кандай болот деп санааркап жүрдүм. Ошентип сарсанаа болуп жүрүп, анын этегин кое бербей жармашып жүрө бергендиктен бир күнү казандын ысык суусуна да күйүп калганым бар. Жыл айланып, атамдын жылдыгы дагы келип калды. Анара бизди өзүнчө чакырып алып, чоң атаңар ким менен каласыңар десе, Анара апабыз менен калабыз деп айткыла, макулбу? Болбосо силерди балдар үйүнө алып барып салышат. Ал жердеги балдар аябай жаман. Силерди сабашат, караңгы бөлмөгө камап коюшат. Ал бөлмөдө болсо чоң чычкандар көп. Силер уктап жатканда буттарыңарды жеп коет, деп бизди аябай коркутуп да, үйрөтүп да койду. Анткени ал үйдөгү бар байлыктын баарын өзүндө калуусун каалаганы анык эле да. Балабыз да айтканын эки кылбай, Анара апабыз деле калабыз деп аны кучактап алып ыйлай бердик. Туугандарыбыз болсо эмне кылышмак эле. Бизди өгөй апабыз менен чогуу калтырышып, өздөрү болсо кетип калышты. Ошентип үйдө үчөөбүз эле калдык.
Ошол күндөн баштап эле Анара апабыздын чыныгы жүзү ачылып, дароо эле 180 градуска өзгөрүлүп чыга келди. Ал бизге апа болбой эле мастан кемпирге айланды десем да болот. Атам тирүү кезинде мектепте жетишкендикте жакшы окуучумун. Ошол аралыкта ыр чыгарып, чыгарма жазып, олимпиадаларга да көп катышаар элем. Жалпысынан алганда баардык жагынан жетишер элем. Жазган ырларым сүрөтүм менен кошо дубал тактада илинип турчу. Атам өтүп кеткенден кийин сабактарымдан начарлап кеттим. Мектепке да кечигип барчумун. Анткени эртең менен 5-те турам. Мал тейлеп, уй саап, сүт бышырып, эшик шыпырып, баардык жумуштарды бүтүрүп алып, анан мектепке барчумун. Күндөрдүн биринде Анаранын мугалимдери мектепке жыйналышка чакырышты. Эмне дешкенин билбейм. Үйгө кирери менен эле мени сабап жатып калды. Эй, мен сага сабак окутпай жатамбы? Же сага тамак бербей койдум беле? Кана айтчы. Мугалимдерге эмне дедиң эле? Бол айтканың чындыкты. Деп ал мени эшиктен көтөрө келген солкулдак чыбыгы менен тынымсыз уруп жатты. Эч нерсе дебедим десем да сабаганын токтотор эмес. Эми дагы мугалимдерге бир нерсе деп айтчу болсоң, айтпады дебе, мындан жаман кылам. Уктуңбу? Деп эскертип койду. Мага буга чейин деле көп жолу эскерткен болчу, бирок коркконумдан эч кимге деле айтчу эмесмин. Ошенткеним менен адабият мугалими баарын сезип байкап жүрчү экен. Ал менин жүдөп калганымды, сабакка даярдыксыз кечигип келгенимди, сабактан артта калганымды Айтор баарын байкап жүрүптүр. Бир күнү ал мени сабактан алып калды. Сага эмне болуп жатат? Эмнеге өзгөрүп кеттиң? Кана, айтчы, айтып берчи мага, эч кимге айтпаймын. Деп сурак алганда да эч нерсе айтпай койдум. Анткени менин бир гана кыялым бир күн болсо да таяк жебөө эле. Эртең менен турганда эң биринчи оюма сабак эмес, таяк келет эле. Бүгүн кандай себептер менен таяк жейт болдум экен деп кабатырланам. О Кудай, бүгүн мени эч ким урбаса экен деп тиленип жатып ойгоном. Өгөй апам ошол мектептеги чогулуштан сөз угуп келгенден кийин мени урса бирөө баары бир билип каларын билип, агамды мага каршы коюп, аны мага курал катары пайдалана баштады. Бул карындашың эмтен эле ойсоңдоп, балдар менен көчөдө көп жүрөт экен. Айтсам мени такыр укпайт. Эркек көрсө эле көздөрү ойноктоп өлүп калат. Деп айтып мени агама дала ирет төпөштөтүп коёр эле. Агам урганда да жөн урбай, колуна тийгени менен аеосуз урат. Жада калса мал тазалаган күрөк менен сабачу. Байкем мени коргогондун ордуна тескерисинче тигил шайтан менен биригип алып мага күн көрсөтүшчү эмес. Менин караңгы жашоом ушинтип өтө берди. Дала ирет таңдатырып, караңгы талаада айды карап алып, ыйлоо менен өткөргөн күндөрүм көп болду. Асмандагы ай, сен мени алып кетчү өзүңө. Менин жашагым келбей калды. Мен сенин жаныңдагы жылдыздардын бири болуп алайынчы. Атамды менден эмнеге алып кеттиң эле? Мени да алып кетчи. Деп асманга карап алып, учуп кетчүдөй болуп, канат жайгандай абалда талпынып алам. Анткени укканым бар эле да. Бир кичине кызды өгөй энеси дал мендей сыяктуу эле күн көрсөтпөй сабап жүрчү экен. Ал кызды түнкүсүн дагы сууга жиберип койчу экен. Анан тиги кыз айды карап алып жалынып жалбара берген соң, ай анын чакасы менен кошо асманга алып кеткен экен. Ошол аңыз кепке ишенип алып, мени да алып кетсе деген үмүт менен айга карап алып, жалына берчүмүн, балалык баяу сезимим менен. Биздин үйдүн жогору жагында бир мергенчи ата жашачу. Ал киши түнү ууга чыгып, таң атканда кайтып келер эле. Бир күнү ошентип келе жатып таң эрте биздин үйдүн сыртында жарык күйүп турганын көрөт. Ал менин ары бери чуркап, мал карап, от жагып, сүт бышырып жүргөнүмө астейдил баам салып жүрчү экен. Мен дагы анын көчөдөн өтүп баратканын көрүп калчумун. Ал көңүл бурбаган киши болуп өтүп кетет дайыма. Күндө эле ошол көрүнүш. Ошол киши тигил адабият мугалимимдин атасы болчу. Бир күнү алар үйүндө сүйлөшүп отурушуп мен жөнүндө кеп кылышкан окшойт. Окуусу такыр эле начарлап кетти. Дайым эле кечигип келет. Бул кызга эмне болгонун билбейм, десе атасы.
Сен кызым, эртең таңкы саат 6-ларда тиги кичине кыздын эшигинин алдына барып карасаң, анын эмне кылып жатканын көрөсүң, деп табышмактатып айтып коюп үйдөн чыгып кетет. Эртеси эле эжейим таң эрте туруп алып, кышкы калың кийимдерин кийип алып, биздин көчөгө өтүп келет да караңгы бурчка жашынып алып аңдып карайт. Мен болсо оокатымды тезирээк бүтүрөйүн деп күндөгүдөй эле ары бери чуркап жүргөн болом. Ал бир аз карап туруп, анан кайра кетип калат. Анткени аралашайын десе, мага кесепети тийип калаарын жакшы билгендиктен, акыл менен гана ойлонуп туруп чечкенди эп көрөт. Азыр ойлоп көрсөм, ошондогу Анаранын жасагандарынын баары көр дүйнө үчүн экен го дейм. Үйдү өзүнө алып калуу үчүн менин балалык чагымды уурдап, бир тууган агамды мага каршы коюп, анын дрессировщиги болгон экен деп. Агам анын ити сыяктуу баш алып, мени ит талагандай кылып сабап салчу экен. Агамды ушу күнгө чейин түшүнө албай келем. Неге? Мен анын жалгыз эле карындашы эмес белем. Атам мени аманат кылып кеткен эле го. Кандайча тез эле унутуп кеттиң, ага? Неге ошол шайтандын жетегинде калдың? Эч түшүнө бербейм. Ошол кезде бала экенмин да, Анаранын өгөй апа экенин кайдан билейин? Ал келин болуп келгенде мен 4-5 жашта эле экенмин. Апа деген ушинтип эле пайда болот турбайбы деп ойлоп койчумун. Күндөрдүн биринде адабияттан берген кошуна эжейим менин кейиштүү абалымды көрүп алып, үйүнө ыйлап барган экен. Анткени ал мага дайыма көз кырын салып байкап жүрчү. Мен кийинчерээк окууга көп көңүл бурбай калгам. Сабакка дайыма тапшырма аткарбай келем. Башым болсо биттеп кеткен. Ал кезде линейка деген болуп турчу, жуманын биринчи күнү сайын. Мени дайыма ошол линейкага көп чыгар элем. Тазалыктар кир болгон бетим менен бит куюлган башымдын элесин баракка сүрөт кылып тартып, шылдың катары мойнума илип коюшчу. Аны көргөн окуучулар шылдыңдап күлүп, сөөмөйү менен мага көрсөтүшөт. Көрсө кошуна эжейим ушунун баарын көрүп алып, жүрөгү ооругандан үйүнө ыйлап барган экен. Эртеси ал мектепке барар менен эле мугалимдердин чогулушун өткөрөт. Мугалимдердин баары шок болушат. Алар ойлошсо керек, мени Анаранын каарына калтырып өчөштүрүп албайлы деп, биринчи өзүн сүйлөшкөнү мектепке чакырыптыр. Анан алар Анараны ортого алышат. Ал болсо өзүнө чаң жугузбай, бул кыздын чекесинен да чертпеймин, тескерисинче, агасы уруп тарбиялайт, кой десем болбой. Бир чети агасыныкы деле туура да. Эркек көрсө эле жөн жүрбөй тийишип, өзүн кармай албай калат экен, деп калыптарын жаадырып жатты. Ал кезде мен болгону 13 жашта элем. Анда менде кайдагы эркекке кызыгуу? Өзүм бала эле болсом, анын үстүнө биздин айыл чакан болгондуктан бир эле уруудан турган эл болчу. Баары эле бири-бирине тууган болушат. Ошентип Анара ал жерден да артист болгонун токтотпой ыйлап баштайт. Жетим баккан оңой бекен? Мен үчүн да оңой эмес. Бул кыздын мүнөзү өтө эле оор, күчүм такыр жетпейт, деп мени иши кылып, болушунча каралап жатып кутулат. Бирок ал өзү мугалимдердин алдында токтоо, сабырдуу көрсөтүп, эми силердин айтканыңарга көнүп, мындан ары жумшабайм, макул келишем деп мугалимдерге сөз берген экен. Бирок мугалимдер мени сабаганын билишкен эмес эле да. Мен ал убакта эч нерседен бейкапар үйдө жумуш кылып жүргөм. Ал келери менен эле агамды чакырып келип, экөөбүздү чабыштырды да мени агама сабатып салды. Дагы жакшы. Ага сөрөйүм анын көзүнчө катуу урбайт эле. Өзүнчө короого алып барып грушаны ургандай учура чабат эле мен байкушту. Бир күнү мугалимдер менин акыбалымды билгенге үйгө келишет. Жай мезгили болчу. Мен жука, жеңи жок көйнөк кийип жүргөн элем. Эжейим колумдагы көгөргөн жерлерин көрүп калат. Мына бул эмнеси? Силер эмне бул кызды урасыңарбы дагы ошондо? Деп колумдан алып көйнөгүмдү түрүп жибергенде ал эстен таанып кала жаздады. Денемде соо жер жок. Көк ала тактар, жаңы эски тытылган жаракаттар. Биринчи жолу эле таяк жебегени көрүнүп турат байкаган кишиге. Кайрадан ызы-чуу кыйкырык. Ошол учурда Анара баягы адатынча ыйлактап, онтоло баштады. Ага да оңой эместигин айтып ыйлап жатты. Мен буларды өз балдарымдай эле карадым. Өз апасы бузулуп кетсе, кереги жок деп карабай таштап кетсе, мен булардан баш тартып таштаган жокмун да. Бейбаштыгына карабай багып жүрөмүн.
дегенде мен анын сөзүн угуп алып буту колдорум селейип катып калды. Кандайча? Бул ошондо менин өз апам эмеспи? Апам мени таштап кетти беле ошондо, деп аң-таң болуп тура бердим. Мугалимдер ошентип Анаранын убадасын дагы алып кайтып кетишти. Мен болсо дароо эле үйдөн качып кеттим. Айылдын четинде алма бак бар эле. Ошол жака барып алып, болгон үнүмдү чыгарып, жерди муштумум менен ургулай, ботодой боздоо ыйлап жата бердим. Жерде жубатаар эч ким жок болгондуктан ыйлай берип тамагын кургап, дем жетишпей калды. Андан соң өзүмө бир аз келип алып, атамдын мүрзөсүнө бардым. Үйүлгөн чоң топуракты көргөндө муун жүнүм бошой түшүп, кайрадан эле ыйлай бердим. Ошентип отуруп уктап кетиптермин. Эсиме келип ойгонсом, каш карайып, күүгүм түшүп калыптыр. Үйгө баргым келбей, үйүлгөн самандын жанына келип, ал жерге кыйшая бүк түшүп, бүрүшкөн абалда жатып алдым. Бүгүн түнү ай мени сөзсүз алып кетет деп биринчи жолу ачык асман алдында жылдыздарды карап, кооранып жатып уктап кеттим. Бир убакта Назгүл деген добуштан чочуп ойгонуп кеттим. Таң агарып калган экен. Мени ким издеп жатат? Артымдан издейер эч кимим деле жок эмес беле? Жалгызмын го, деп ойлоно башымды жерге салдым. Баягы үн дагы чыкты. Дем чыгарбай тыңшап туруп калдым. Кайрадан бир нече адамдын когур-согур үнү, Назгүл деп чакырган үндөр угула баштады. Балким мени жылдыздар чакырып жаткандыр. Ордумдан тура калып, эки жагымды элеңдеп карап алдым. Классташтарым экен. Алар мени көрө калып чуркап келип кучактап калышты. Артынан эжекелерим келип, тирүү экенсиң го, биз сени көрбөй калабыз го деп корккон элек да. Кечээден бери бүт айыл түрүлө сени издеп жүрөбүз. Эмнеге бизди минтип коркуттуң? Деп эжекелерим мени кучактап алып ыйлап жатышты. Мен болсо унчукпай отура бердим. Алардын бир дагы суроосуна жооп берген жокмун. Атамдын мүрзөсүнө барганымды да айтпадым. Үйгө келгенден кийин Анара онтомуш болуп, экиленип, алдыбыздан тозуп чыгып, мени бекем кучактап алды. Жаным кызым, апаңды эмнеге мынча коркуттуң? Бат эле өңдүн азып кетиптирсиң го. Жүрө кой үйгө деп мени жетелей үйгө киргизди. Бирок анын биринчи жолу айткан жылуу сөздөрү менин жан дүйнөмдү козгой алган жок. Анткени ошол түнү мен 10 жашка чоңоюп кеткендей элем. Анын жасалма көз жашы менен эркелеткени үйгө жетип келген атамдын бир туугандарынын көзүнө гана болуп жатканын жакшы билет элем. Бардыгы менин көзүмдү карап, аст үстүмө түшүп жатышат. Бирок менин эч кимисине жүрөгүм жылыбай, бүтүндөй дүйнөнүн баарын жек көрүп турдум ошол маалда. Өзүм тирүү болгонум менен назик жүрөгүм кечинде эле өлүп калгандай. Көзүмөн жаш такыр чыкпай, жан дүйнөм музга айланып калгандай. Мага эми баары бир болуп, урушса да, урса да, эч жерим оорубаган сыяктуу сезилип турду. Ошондон кийин деле агам адатынча сабак токтоткон жок. Мектепке баргым келбесе да, анын токмогунан качыш үчүн гана барчумун. Бирок ошол түндөн кийин мен таптакыр башка адам болуп өзгөрдүм. Классташтарымды башкача ой менен карап, аларды жек көрүп кеттим. Баары жыргап, ойноп жүрүшөт. Кийимдери да таптаза, бантиктери апакай болуп барпырайт. А мен эмне үчүн дайым эле бирөөнүн эски кийимин кие берем? Эмнеге мен ушул балдардай күлө албайм, дагы ойной албайм? Эмнеге алар менин көзүмчө ата-энеси менен сыймыктанышат, мактанышат? Мурда байкабаган нерселерди байкап, жашоого жек көрүү менен карай баштадым. Ошол эле ыр жазуу, спортко болгон кызыгуу, ырдоо баары артта калды. Мени мындан ары эч нерсе кызыктырбай калгандай. Ал тургай мугалим эжекелеримди да жек көрүп баштагам. Ошондон кийин эле эртеси атамдын бир туугандары да кетишти. Анара алардын алдында кулдай жорголойт эле. Жаным, күнүм деп мени эркелетет алардын көзүнчө. Муну баары жасалма экенин билсем да унчукпайм. Чоң аталарым жака деген жек көрүүм да пайда болгон. Кийинчерээк мен атамдан калган китептерди көп окуй баштадым. Болгон досум, сырдашым да китептер болуп калган. Китеп окусам, ошол адамдарга болгон жек көрүүчүлүктү унуткандай болор элем.
Ошентип ар кимден кылчактап алыс болуп жүрүп, жеке дүйнөмдө гана жашап калдым. Жүрөгүм таштай катып, чоңоюп бой жеттим. Негизинен Анара төрөөгөн аял болчу. Бир жагынан анын энелик мээрими ойгонбогондуктан балага болгон мээрими ошол себептүү болбогон чыгар деп ойлоп коем. Бир чети ал дагы жок жерде чоңоюп өскөн экен. Атамдын ашы өткөндөн кийин ал көчөгө көп чыгып, көп басып калган. Мен ал кезде кичине элем, маани деле берчү эмесмин. Азыр ойлосом, ал ар ким менен көп эле жүргөн экен. Анткени үйгө түн ичинде эркек кишилер көп келишчү. Айыл болгондуктан баарын тааныйсың да. Алар кошуна байкелер. Анан диний тарбия сабагынан берген бир агай болчу. Көбүнчө ошол киши көп келчү. Бир жолу төркү бөлмөгө кире калсам, Анара анын алдында отурган экен. Ал ордунан ыргып туруп, "Сага эмне керек эле? Чык эшикке, жогол көзүмө көрүнбөй" деп бакырып айдап чыккан болчу. Көрсө анын эмнеге келгенин эми гана эс тартканда түшүнүп жатам. Ошентип мен келечегимди ойлонуп үйдөн кетүүнү көздөдүм. Мектептин акыркы жылында болгон күчүмдү окууга жумшап, кыялымдагы медициналык окуу жайга тапшырууга аракет кылдым. Адабияттан берген эжейим Анарага келип, "Бул кызды ушул убакка чейин көп эле ыйлаттың, жетер эми. Канчалык актанып жашырсаң деле баары жалган экенин билип эле турабыз. Көзүбүз менен көрүп кармап албасак деле. Эми сенден өтүнөрүбүз, бул кызды өзү каалаган окуусуна жиберишиң керек. Болочогуна балта чаппа. Бул кызды колдосоң далай нерселерге жетип, далай нерселерди багындыра ала турган кыз өзү", деп башымдан сылап койду. "Анара, сен үстү башыңды алтынга чырмап, болгондун баарын өзүң кийип, жасалма сүйлөп, элди алдасаң да мени алдай албайсың эми. Бул кызды неге минтип кийиндирип коесуң? Баарын өзүңө чаптагандан көрө, муну дагы бир аз ойлоп, нормалдуу кийинтип койсоң деле болот эле го. Же эмне, атасынан калган мүлк дүйнөсү жетпей жатабы? Бул жоругуң аябай эле туура эмес", деп Анаранын бетине эле айтып салды. Ошондогу жалган айтып калпыйлаган Анаранын сөзү азыр деле эсимде. "Бул алтындын баары буюрса Назгүлдүкү, ошого чогултуп, чоң үй салганга, окуусуна акча топтоп жатам. Назгүлдү медицина тармагына окутсам деймин. Ушунун баары эле акча эмеспи? Анан эмнеге эле мени түшүнбөйсүңөр?" деп ыйлап жатып мугалимди көндүргөн эле. Ошол күндөн баштап кыялдарым бир аз да болсо ишенимдүү болуп, мугалимдер көзөмөлгө алып жаткандан кийин жардам берет болуш керек деген ой максаттар менен үмүттөр пайда болуп, окууга болгон кызыгуум да арта баштады. Мектепти бүтүрүү убактысы да келди. А мени бир гана нерсе тынчсыздандырып жатты. Ал аттестаттан 3 деген баа алып калсам эмне кылам деген эле ой санаа. Экзамендер аяктап, бүтүрүү кечеси дагы жакындап калды. Даярдык кызуу. Классташтарым даярданганы ата-энеси менен бирге шаарга көп барышат. Баарынан сүйлөшкөн эле ошол кечте кандай кийим кийүү. А мен болсо алардан четте оолактайм. Эч кандай сөздөрүнө да аралашпайм. Анткени менде эч кандай мүмкүнчүлүк жок экенин жакшы билем. Анарага болсо кийим алып бер деп айткандан оозум барбайт. Ошентип көптөн күткөн кечебиз шаңдуу башталды. Мага Анара конокко барганда кие турган кийимдеринин бирөөсүн чоңураак болсо дагы кийгизип койгон. Чачымды болсо күндөгүдөй эле байлап алгам. Залда кооз жасалгаланган түркүн түстүү светтер, жагымдуу ырлар жаңырып турду. Үстүмдөн уялсам дагы ушуга да тоо деп классташтарымды аралай кирип бардым. Бир укмуш эми, баарынын чач жасалгалары, кийген кийимдерине чейин көздүн жуусун алат. Мен аларды суктанып карап турдум. Эмнегедир аларды көрүп ичим тарып ыйлагым келип кетти. Бирок өзүмдү колго алып, алардын жанында калп жылмаймыш болуп турдум. Кыздар болсо бул абалымды сезишкенсип, "Назгүл, сен абдан сулуу болуп калыптырсың, көйнөгүң да жарашат экен", деп бир ооздон айтып жамырап калышты. Бирок мен алардын көңүлүмө гана карап айтып жатышканын сезип турдум. Күбөлүк тапшыруу башталды. Жүрөгүм дүкүлдөп араң турдум. Аты жөнүм айтылганда бутумду шилтей албай калтырап калдым. О Кудай, аттестаттын жакшы баалары көп болсо экен, окуум аяктаары менен үйдөн тезирээк кетсем экен деп директорго жеткенче ичимден тиленип жибердим.
аттестатымды колума алаарым менен мугалимдердин баары менин колуман кысып жакшы тилектерин айтып жатышты. Бетим чымырап, кулагым бүтөлүп калгандай эч нерсе угулбайт. Бар оюм эле эртерээк аттестатымдын ичин ачып көрүү. Ордумда бара калып эле дароо ичин ачтым. 4-5ке толгон баалар бажырайт. Ура деп сүйүнгөнүмдөн жанымдагы кыздарды кучактап, ордумдан секирип жибердим. Аракетим текке кетпептир да, кубанып жаттым. Бирок чындап эле бул үйдөн кетип шаарга кетемби? Ал жерде мени эч ким урбайбы ошондо? Деп 3-4 мүнөттүн ичинде эле мээме жүздөгөн суроолор келип, ар нерсени ойлонуп жибергенге да үлгүрдүм. Эми эмне болсо да ошол болсун дедим да, жонумдагы бирөөнүн кийими менен башкалардын прическасы үчүн кайгырып не кылам деп, эми гана темир тордон жаңы чыккандай кубанганымдан секирип бийлеп, кыздар менен көңүл ачып жыргап жүрө бердим. Атам өтүп кеткени биринчи жолу жан дүйнөм жыргап алгандай болду. Таң атканча бийледик. Анара менен агамдын таягын деле унутуп койдум. Анткени эртең эле үйдөн чыгып кетчүдөй болуп сүйүнүп жаттым.